Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биз сиздер менен күбө боло турган видео сабак негизги мектептин алгебра курсунун функциялар бөлүмүнө арналмакчы. Видео сабактын темасы сызыктуу функциялардын графиктерин 5E моделине негиздеп окутуунун методикасы. Видео сабактын максаты 5E модели аркылуу сызыктуу функциялардын графиктери темасын окутууда окуучулардын 21-кылымдын көндүмдөрүн, башкача айтканда 4K компетенциясын калыптандыруунун методикалык кадамдарын иш жүзүндө көрө аласыздар. 5E моделин эске салып кете турган болсок, биринчи кадамы кызыктыруу этабы, экинчи этабы изилдөө этабы, үчүнчү этабы түшүндүрүү этабы, төртүнчүсү тереңдетүү, жыйынтыктоочусу баалоо этабы аркылуу биз максатка жетүүгө аракет жасайбыз. Жогоруда белгиленгендей, мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандартында 2025 кабыл алынган стандартта белгиленген компетенттүүлүккө негизделген окутууну ишке ашыруу максатында бул видео сабакта 5E модели менен биргеликте 4K компетенциясы калыптандырылмакчы. Давосто бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумда келечек үчүн маанилүү деп белгиленген 21-кылымдын көндүмдөрүнүн ядросу болуп эсептелген компетенцияларды калыптандырабыз. Бул компетенциялар катуу көндүмдөр менен түз байланышпайт, бирок заманбап дүйнөдө жашоо жана болуп жаткан өзгөрүүлөргө адаптация болуу, окуу, ийгиликтүү иштөө үчүн зарыл болгон негизги компетенциялар, башкача айтканда жумшак көндүмдөр. Алардын биринчиси критикалык ой жүгүртүү, экинчиси креативдүүлүк, үчүнчүсү кооперация, төртүнчүсү коммуникация. Бул номерлер биз кийинки кадамдарда өтө маанилүү. Ошондуктан сиздерге видеону токтотуп, төмөнкү көрсөтмөгө көңүл буруңуздарды суранамын. Ал үчүн видеону көрүп жатып, ар бир этаптын өзгөчөлүгүн жана мугалимдин ролун дептериңизге белгилеп жазып алыңыздарды суранам. Төмөнкү тапшырмаларды окуп, демек кандайча максат кандай коюлат? Мен бул жерде сабакты сиздерди окутуунун методикасына басым жасап жаткандыктан, өзүңүз өтө турган мектептеги сабакка максат кандай коюлат, бул компетенциялар кантип калыптануу аркылуу кандай күтүлүүчү натыйжага жетишебиз, кандай баалоо критерийлерин иштеп чыгуу керектигин өзүңүз ушул видео сабакты көрүү аркылуу ишке ашырасыз. Анда эмесе сиздерге төмөн жакта 2 өлчөмдүү шилтемелер аркылуу биринчи сол жактагысы окуу программасы, календардык тематикалык планды ушул жерден алып өзүңүздөргө белгилейсиздер. Андан кийин окуу китеби, бизде 7-класстын Кембридж окуу китебиндеги темага басым жасап жаткандыктан мына ушул жерден таанышып аласыздар. Ошондуктан видеону көрүп жатканда ушул QR коддор аркылуу тапшырманы аткарууга көңүл буруңуздар. Биз биринчи этапта кызыктыруу этабында эмне ишке көңүл бурушубуз керек? Албетте, проблемалык суроо коюу же турмуштук кырдаалды чагылдыруу маанилүү, убакытты үнөмдүү пайдалануу керек. Демек, мен сиздерге сунуштаган тапшырма кызыктыруу этабында төмөнкүчө. Бул эки объекти сүрөттү карап туруп, окуучулар экөөнүн ортосундагы себеп натыйжаны аныктоо керек. Анткени кашаанын ичинде плюс 1К деген бул биринчи компетенция критикалык ой жүгүртүү болгондуктан окуучулардын ошол себеп натыйжаны аныктоого басым жасай турган суроолорду берүү аркылуу биз калыптандырабыз. Мындайча айтканда, такси кызматы эмне үчүн жүргүзүлөт, төлөм кандайча жүргүзүлөт, кандай функционалдык көз карандылык бар, ошолорду биз кубулушту математикалык тилде кантип атасак болот деген тапшырмаларды берүү аркылуу. Ал эми кийинки изилдөө этабында биз бул 5E моделинин этабы катары эле эмес, компетенциялардын экинчи, үчүнчүсүн кошо калыптандырууга аракет жасайбыз. Ал экинчиси эске сала кетсек, креативдүүлүк, үчүнчүсү кооперация. Демек, изилдөөгө белгиленип тургандай 7-10 мүнөттөн убакыт сарптабаш керек, коротпоо керек. Окуучуларды бир нече түрдүү техникалардын жардамында бөлүү керек топторго. Башкача айтканда, ошол процессти жүргүзүү үчүн биз окуучулардын оригиналдуу чечимдерин таптырууга топтордо иш аракетти жүргүзүүгө пландаштырабыз. Мындайча айтканда, мен сиздерге сунуштаган тапшырмалар булар. Сиздер мындан башка тапшырмаларды алсаңыздар болот. Биринчиси шам жөнүндө, экинчиси телефондун кубаттуулугу жөнүндө, үчүнчүсү идиштеги суу жөнүндө. Изилдөөдө биз окуучуларга нускаманы так беришибиз керек. Биринчи кадамдардын эң биринчиси болуп, окуучулар маселенин шарты менен ар бир топ өзүнө тиешелүү болгон тапшырманын мазмуну менен таанышып, кубулушту байкаш керек. Андан кийин талдоо этабында кандай кубулуш жүрүп жатканын аныктоо керек. Мындайча айтканда, процесс кайсы учурда токтойт, качан башталат, кандай өзгөчөлүк бар. Андан кийин модельдөө этабында окуучулар өздөрү ошол берилген тапшырманын шартындагы маалыматтарды колдонуп, таблицаны толтурушат. Табылган чекиттерди Декарттын координата системасында белгилешет. Чекиттерди туташтырып, кубулуштун графигин сызышат. Ал эми жыйынтыктоо этабында кубулуштун математикалык моделин жазышат. Албетте, сиздерде суроо болушу мүмкүн, бул ишке аябай көп убакыт кетет деп. Убакытты үнөмдөө үчүн мен төмөнкү нерсени сунуштайм. Сөзсүз тапшырмаларды аткарууда сиз алдын ала таблицаларды сызып туруп, окуучуларга даяр формасын берсеңиздер, ал убакытты үнөмдөйт. Андан кийин графикти сызуу үчүн тик бурчтуу Декарттын координата системасындагы барактарга сызып таркатып берсеңиз убакыт үнөмдөлөт.
Андан кийинки этабыбыз бизде түшүндүрүү этабына келебиз. Түшүндүрүү этабы бул мугалим менен окуучулардын айкалышкан, башкача айтканда теманын максатына жетүүгө аракет жасай турган эң негизги кадамдардын бири болуп саналат. Буга чейинки кызыктыруу жана изилдөө этабында жасалган иш-аракеттерди илимий терминологияга өткөрүү керек. Ал жерде биз аткарган алгоритмди бекемдөөгө маанилүү басым жасалып жатат. Ошол иш-аракеттерди, визуалдык сүрөттөөлөрдү, убакытты башкарууну маанилүү эске алышыбыз керек. Буга чейинки этаптар менен сөзсүз байланыштыруу керек. Анан кийин окуучулардын топтук иш-аракеттеринде өздөрүнүн аткарган иш-аракеттин ар бирине тапшырмаларды презентация жасатуу менен бирге сиз мугалим катары окуучуларга эмне иш аткарасыз? Демек, окуучуларга биз аналитикалык жол менен функциянын берилиши, таблицалык жол менен алардын тиешелүү көз каранды эмес өзгөрүлмөнүн, туура келген көз каранды өзгөрүлмөнүн маанилерин толтуртуу, андан кийин алардын графикалык сүрөттөлүшүн визуалдык түрдө окуучулардын аткарган тапшырмаларын кандайдыр бир сызыктардын, түз сызыктардын жардамында сүрөттөөнү окуучуларга белгилеп айтуу этабында мугалимдин иш-аракети ушул жерде мүнөздөлөт. Демек, биз эмнеге көңүл бурабыз? Түшүндүрүү этабында мына жогоруда белгилеп кеттим, 8-12 мүнөт сарпталыш керек. Топтордун 3 топтун ар бирине 2 мүнөттөн бергенде 6 мүнөт убакыт кетсе, калганы сиздин түшүндүрүү этабыңызга басым жасалат. Бул учурда сиз эмне кыласыз? Демек, айтылган суроолорду окуучулар менен биргеликте талкуу жана суроо жооп түрүндө ишке ашырышыңыз керек деп сиздерге сунуш берилип жатат. Андан кийин биз ошол мен атайын окуу китебинде сиздерге сызыктуу функциялардын тапшырмалары кантип аткарыш керектиги түшүндүрмө берилген. Ушул жерден деле окуучулар менен эмнени түшүнүп атасыңар? Бул жерде X, Y эмнени түшүндүрөт? Көз каранды өзгөрүлмө кайсынысы көз каранды экен деп туруп, бул биздин өзүбүздүн түшүндүрмөгө кошумча бул иш-аракетти түшүндүрүүгө болот. Мындайча айтканда, ошол табылган чекиттерди туташтыруу аркылуу биз дайыма сызыктуу функциялардын графиги түз сызык боло тургандыгын баса белгилөө бул мугалимдин негизги милдети болуп саналат. Тереңдетүү этабына өтөбүз. Андан кийинки этап бул жерде 4К компетенциясынын каалаган бирин өзүңүздүн каалооңуз менен төртөөнүн каалаган бирөөсүн калыптандырсаңыз болот. Мен сиздерге сунуштай турган бул жерде креативдүүлүк, себеби К коэффициент менен Б бош мүчөсүнүн өзгөрүшү функциянын графигине кандай таасир этерин логикалык жактан талкуулоо тапшырмалары. Ал бизде окуу китебинде көрсөтүлгөн. Мына бул жерде бизде К 0 барабар болгон учурга же болбосо X'тин, Y'тин маанилери түрдүү болгон сан маанисине барабар болгон учурларды окуучулар өздөрү табышат. Өзгөчө учурларды GeoGebra тиркемесиндеги динамикалык модельдер аркылуу визуалдаштыруу маанилүү. Мен сиздерге ал боюнча да азыр өзүнүн шилтемесин көрсөтөмүн. Андан сырткары биз басым жасай турган нерсе окуучуларды көп учурда боштук болуп калат. Y-тин мааниси турактуу сан, X-тин мааниси турактуу сан болгон учурларда турмуштан конкреттүү мисалдарды келтирүү. Баш жагында мен сиздерге изилдөө этабында көрсөткөн тапшырмалардан өзгөчөлөнүп, бул жерде биз ал жерде баштапкы маани бар да, себеп жана натыйжа бар. Мында себеп менен натыйжа болбой калганда окуучулар конкреттүү түрдө же натыйжа же себеп болгон учурду гана конкреттүү мисалдардан келтирүүгө көңүл бурушубуз керек. Тереңдетүү этабында да кошумча окуу китебинде өзгөчө белгиленген билимди калыптандыруучу тапшырмалар берилген. Ошол тапшырмалардан алып окуучулар менен биргеликте талкуулоого сунуш берилет. Убакыттын жүрүшүнө жараша болот. Мында тереңдетүү этабында дагы бир нерсе, ошол GeoGebra тиркемеси бар. Ал барыңыздарга белгилүү, биз тапшырмаларды аткарууда колдонуп жүрөбүз. Ушул тиркеме аркылуу, шилтеме аркылуу кирип туруп, тиги оң жакта турган сүрөттөн өзүңүздөр ар бир тапшырманы мүнөздөп, телефон аркылуу окуучуларды ушул аракетти ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берсеңиздер болот. Баалоо этабы маанилүү этаптардын бири. Бул өзүн өзү баалоо жана рефлексия жүргүзүш керек. Мындайча айтканда окуучулар сабак максаты эмне эле, биз ошол максатка жетүүдө эмнелерге ээ болдук, кандай жаңылык болду, кайсы этапта кыйынчылык жаралды деген суроолорду берип аркылуу алардын ой жүгүрүсүн өстүрөбүз. Андан кийинки баалоо этабында окуу китебинде аракет кылыңыз, азыр эле күбө болуңуздар. Ошол бөлүмдө GeoGebra аркылуу тесттерди колдонуп, убакытты тез, ыкчам колдонуп, тапшырма берилген теманын максатына жетүүгө аракет жасайбыз. Андан кийинки негизги этабыбыз бизде бул убакыт үнөмдөгө басым жасалган да бизде бүгүнкү күндө онлайн платформалар бар, куралдар бар. Алардын бири Google Forms же Kahoot аркылуу деле кыска, тез 2-3 мүнөттө аткарыла турган тапшырмаларды берип, тез текшерүүгө, ыкчам баалоого болот. Сиздин игилигиңиз бул сызыктуу функция. Баштапкы чекитиңиз кандай болбосун, өсүү темпиңиз ар дайым өзүңүздүн колуңузда.
математиканы үйрөтпөңүз, математика аркылуу ой жүгүртүүнү үйрөтүңүз деп ушул метафора аркылуу мен сиздерге бүгүнкү көрсөткөн видео сабакты жыйынтыктамакмын. Сиздерге тапшырма. Эгерде сиздер ушул иш аракетти башында көрсөтмө берген тапшырма, ошол тапшырмаларды токтотуп коюп, видеону токтотуп коюп, ар бир кадамдын 5Е моделинин тапшырмаларын аткарууга көңүл бурсаңыздар, биз өзүбүздүн максатыбызга жеткен болобуз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.